Бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков жогорку кеңешке жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. Анын максаты бажы кызматына тергөө укугун кайтаруу. Бажычыларда 1998 жылдан 2016 жылдарга чейинки аралыкта тергөө укугу болгон. Бирок дал ушул жылдары тармакта коррупция гүлдөгөнү айтылат. Мындан улам тергөөнү тапшыруу кооптуу эмеспи деген суроо айтылды. Тергөө функциясы бажы системасынын жакшы иштешине шарт түзүп берсе, ошол жылдары коррупция болбойт эле да. Эмне үчүн кайрадан алып келип атабыз? 2016 эми жыргагандан, зериккенден муну жойбосо керек эле да. Бул логикалык гана суроо. Мен эгер ошо тергөө функциясы бар болуп, анда ошол мезгилде баягындай бир легендардуу коррупционерлер чыкпаганда мен ойлонот элем да. Ушул тергөө функциясын алып койгондон кийин чыкса, айтмакмын, кап, алып койгондон кийин ушундай болуп кетиптир. Азыр кайра киргизиш керек деп. Мен ушул логикага түшүнө албадым. Төрага Самат Исабеков буга жооп катары тармакта эски система жоюлуп, жемкорлуктан тазаланганын айтып мисал келтирди. Анын айтымында Орусия жана Казакстандын бажы кызматы тергөө жүргүзүү укугуна ээ жана бул ыкма келтирилген зыянды өз убагында толтурууга жардам берет деп эсептейт. Ошол кездерде эмес, ошол кездерден тартып 2021 жылга чейин коррупциялык иштер, коррупциялык схемалар иштеп турган. Андан берки жылдардан баштап биз схеманы дагы, системаны дагы толугу менен сындырдык. Ар бир кылмыштын өзүнүн жагдайына карата ошо кесипкөй адамдар тергеш керек деп айтып атат, специалисты в этой категории. Ошол себептен биз толугу менен макул болдук. Бул жерде болгону гана тергөөчү жөнүндө сөз болуп атат. Биз тергөөчү эгерде буларга функция берилсе, биз аны менен толук макулбуз деп өзүбүздүн кортондубузду бердик. Мурда Кыргызстанда бажы кызматы коррупциялашкан органдардын сап башында болуп келген. 2016 жылы тергөө укугу алынып, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилген. Кийинчерээк ал кызмат дагы жоюлган. Учурда бажыдагы кылмыштарды УКМК жана Ички иштер министрлиги тергейт. Бажы тармагында негизинен өзү бир 4-5 эле кылмыш болот. Анан бир 40тан ашык ошондой укук бузуулар болуп калат да. Бул жерде көптөгөн бир мындай чиеленишкен жагдайлар бар да. Ошол УПКга өзгөртүү киргизилип жатканда баягы контрабанда деген түшүнүктү дагы өзгөртүп ташташкан да. Мисалы контрабанда, экономический контрабанда, анан кийин незаконное перемещение наркотических средств деп. Мына ушуларды дагы алып таштап, УПКга өзгөртүү киргизгенде бир топ ошо бажы тармагындагы укук бузуулар, бажы тармагындагы кылмыштар дагы бир мындай чалкешип кеткен да. Ошондуктан муну бир эле ошол бажы тармагына кайрадан тергөө функциясын берүү менен эле биз бул маселени чечтик дей албайбыз да. Сөзсүз түрдө биринчиден жанагы айтылып аткан ошол кадрдык потенциал, сөзсүз түрдө ошол бажы тармагындагы тергөөнү жүргүзүүгө атайын даярдыктан өткөн адистер болуш керек. Анан ошол бажы кызматын иштеп эле анан тергөөчү болуп чыга келгендер болбойт. Учурда бажыга тергөө укугун берүү каралган бажы иши чөйрөсүндөгү кылмыштар маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатат. Белгилей кетсек, Матраимовдун бажыдагы коррупциялык схемасына байланыштуу 180ден ашык кызматкери иштен алынган. Роза Акматжан кызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ.